Аты жөнү эл катарындагы мигрант Манас Абдрахманов. Саламатсыздарбы? Москвада метро Савеловскаяда чайхана, кийим сатчу жерлерди, бильярд жана башка жерлерди омондор басты. Элдин баарын кармап кетишти. Бийлик өкүлдөрү биз тарапка да кайдегер карабай, мигранттардын маселелерин чечип берсе жакшы болмок. Биз 4 адам дүкөндүн ичинде светти өчүрүп, зорго бекинип калдык. 5 саат чыкпастан кеткиче бекинип отурдук. Мигранттарга аябай абал кыйындап жатат. Видеого лайк басып, соңку кабар каналыма каттала кетиңиз. Жана Москвада мигранттардын кандайдыр бир көйгөйлүү суроо жооптору, видеолор болсо бизге жөнөтсөңүз болот. Биздин WhatsApp номерибизге жөнөтүңүз. 24 саат бою кызматта +7926 567 47 50. Аселүсөн кызы жана башка жаңылыктар түрмөгү. Что происходит? Не знаю. Rusiyada иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Димес паспорт котормосу. Полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Крокус-Ситидеги каргашалуу кандуу окуядан кийин чет мамлекетте эмгектенип жаткан мигранттарга кысым күчөдү. Тагыраагы чет мамлекетте эмгектенип жаткан тажикстандык жарандарга кысым күчөп жатканы байкалууда. Тажикстандын жарандарына Туркияга визасыз кирүүгө тыюу салынды. Жарлыкка президент Реджеп Тайип Эрдоган кол койгонун Коммерсант басылмасы жазды. Жөнөкөй чет элдик паспорттары бар Тажикстандын жарандары үчүн Туркияга барууда визасыз режимди жокко чыгаруу чечими кабыл алынды деп айтылат жарлыкта. Булак Серепкежи.